Достук айылындагы жаңы салынган үйлөргө компенсация катарында 30 гектар суулуу жер Лаккон участогунан алынды. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылдын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чегара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чегара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чегара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылдын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Эми төрт көчө, баягы эле ызы чуу болгон төрт көчө. Ошол төрт көчө нейтралдык статуска ээ болду. Ортодогу полотно жолу 10 метр, эки жагынан 10 метрден 15 метрден, эки жагынан 15 метрден полоса безопасности кылып 40 метр жол нейтральный статус болду. То есть ал жер тажиктердики дагы эмес, кыргыздардыкы да эмес. Ал жерде биз эки тараптын өзү ушу эл аралык келишимдерде ошондой нейтралдык статус деген маселе бар экен, ошентип колдоно беребиз. Эми баягы менин жолум деп бирөө келип төрт көчөнүн ортосуна келип тосуп ала албайт. Төрт көчөгө чейин бардык коопсуздуктар каралды. Так, төрт көчө маселеси ушу менен чечилди, Кудай кааласа. Эми айтарга сөз көп, кийинчерээк айтам бул боюнчачы. Азыр айтып берсем да бир нерсе болуп жүрбөсүн. Төрт көчө боюнча айтарга сөз көп. Ушуга чейинки биздин чиновниктердин, биздин мамлекеттик чоң жетекчилердин жасап келген иштери чыккынчылык болгондугун мен дагы бир жолу айтып келейин. Төрт көчө боюнча. Мен муну кийин силерге жакшылап түшүндүрүп айтып берем.